Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabagыбыз daratты sındıruvchi nerseler jönündө bolot. Daratты кайдай nerseler sındırat, жана андан кийинки Кудайым буйрса daratты sındırбай турган nerseler жөнүндө болот. Birinci şu daratты sındыра турган nerseler жөнүндө söz kılabız. Musannif rahimahullah, İmam Şirunbulali rahimahullah fi nawaqidul wudu daratты sındıruvchi nerseler dep 12 nerseni sanagan. 12 nerseni sanap ötkөн. Özü negizi bul jakты murda sabaktarda ayтканыбыздай 12 nersede bul jak sanat tak 12 dep aytıp koygondугу жаттаганга жеңил болуштугу үчүн. Бирок кээде андан көп болуп кетиши дагы мүмкүн негизи. Yanqudul wudu'a 12 şey'en. Daratты 12 nerse sındırат дейт Musannif rahimahullah. Yanqudul wudu'a 12 şey'en. 12 nerse sındırат экен. Birinçili ma kharaja minas sabileyni illa rihal qubuli fil asah. Eki joldan çıkkan nerse eken. Birinci daratты sındыra turgan nerse emне экен? Eki joldan. Bul eki joldan çıkkan nerse degende алдыңкы жана артыңкы авраттан чыккан нерселер. Түшүнүктүү? Yani кубул менен дүбүрдөн чыккан нерселер даратты сындырат экен. Кубулдан чыккан нерселер даратты сындыра турган нерселер, мисалы мази чыгышы мүмкүн, вади чыгышы мүмкүн, мани чыгышы мүмкүн, баул чыгышы мүмкүн. Ушундай нерселер чыга турган болсо даратты сынат, ал мани чыга турган болсо гусулдагы сынышы мүмкүн, ал кийинки сабактарда келет. Негизи бүгүнкү биздин темабызга байланыштуу ушул дарат сынат. Жана артыңкы авраттан чыккан najasаттар дагы ал жактан жел чыксын, же болсо najasат чыксын, же болбосо бая адаттагы нерселер чыксын, гайры адати нерсе чыксын да чыкса дагы ал жактан курт чыксын, же болсо таш чыксын, же эт түсүн баардыгы дарат сындырат. Түшүнүктүү? Эки жолдон чыга турган болсо, кандай нерсе болсо дагы дарат сындырат. Ошондуктан бул жерде ма хаража минес сабилай. Эки жолдон эмне чыкса дарат сындырат деп, ма бул жерде умум жалпысынан айтылып жатат. Эки жолдон эмне чыкса дарат сындырат деген. Ушул адаттагы нерсе болсун, же болбосо биздин адаттагы болбогон арка авраттан таш чыкса да даратың сынат. Илля рихал кубул дейт. Бир гана бирок кубулдан жел келе турган болсо ушул дарат сындырбайт дейт. Fil asah. Fil asah kavulda. Ушул кебелер сындырат деген да хилаф бар. Бул жакта ошондуктан туура күчтүү кабылда аква болгон сөздө дара сындырып кубул деп алдыңга авратты айтылат. Бул аял киши болсун, эркек киши болсун айырмасы жок. Аялдын же болсо эркектин алдыңга авратыдан жел келе турган болсо, бир үн чыга турган болсо, ал жактан дарат сынбайт экен. Түшүнүктүү? Үн келе турган болсо, ал дарат сынбайт, себеби ал жөн эле бая ихтилач деп айтылат, аны ал жел эмес. Түшүнүктүү? Жел болсо дагы ал жакта najasat болбойт ал. Түшүнүктүү? Najasat болбогондуктан ал артка авраттан келе турган болсо дарат сындырат ал. Талаш жок. Бирок алдыңга авраттан келе турган болсо, ал аял киши болсун, эркек киши болсун, ал жерде негизги туура кабылда дарат сынбайт экен. Түшүнүктүү? Ошондуктан бул жерде мусанниф фил асах, ол жерде асах кабылда кубулдан келген жел боло турган болсо дара сындырбайт дейт. Болгону бул жакта бирок кээ бир аялдар болуп калат, алдыңга аврат менен артыңкы авраты кошулуп кеткен болуп калса, анда ошолорго этиятан дарат алганы жакшы болот. Түшүнүктүү? Ихтиятан дарат алганы жакшы болот. Алар дарат алып алганы жакшы, себеби дарат артыңкы авраттан келип калыш коркунчу бар. Ошондуктан ошондой жаш чоң аялдар боло турган болсо, алар дарат алганы жакшы болот. Экинчиси бул биринчи ошол дарат сындыра турган нерсе, экинчиси ва najasatun sa'ilatun min ghayrihima kadamin wa qayhin дейт. Дарат сындыра турган нерселер экинчиси азыр эки жолдон чыккан эмне болсо да дарат сындырат дедик. Эми ушул эки жолдон башка жолдон чыккандар. Эки жолдон башка жерден келген нерселер дагы дарат сындырат, бирок najasat, najас болуш керек экен чыккан нерсе. Эки жолдон башка жерден.
Misal kolunuzdan kan çıkışı mümkün, közüңүздөн ириң чыгышы мүмкүн, кулаңыздан суу агышы мүмкүн, же бир жараңыздан суу чыгышы мүмкүн. Кыскасы кандай болбосун, эки жолдон башка жерден чыгып, ал нажас болуш керек экен чыккан нерсе. Нажас болбосо дара сынбайт. Мисалы, ыйлай турган болсо көзүңүздөн жаш чыгып жатабы? Көзүңүздөн жаш чыгып жатат, бирок ал дара сындырбайт ал. Же тердеп жатасыз, дара сындырабы? Сындырбайт ал. Нажас эмес да, ал чыккан нерсе нажас эмес. Бирок чыгып нажас боло турган болсо, кан чыкса, ал кан нажас. Анда даратың сынат экен. Же болсо бир жерде жаракат бар, ошол ириңдеп кеткен. Ошол жерден ириң агып жатат. Даратың сынат ал жерде. Чөнүктүү ошондой чыккан нерсе нажас боло турган болсо, анда даратың сынат экен. Ошондуктан najasatun sa'ilatun, najasatun sa'ila, агуучу нажас. Min ghayrihima, ошол эки жолдон башка жактан аккан нажас кадамин, кан сыяктуу, ва кайхин, ириң сыяктуу болгон. Ошондой эле көздөн эгер ириң ага турган болсо, көз ооруп ириң ага турган болсо, кулак ооруп кулактан ириң ага турган болсо, дара сынат. Түшүнүктүү? Эгер көздөн же мурундан же болсо ошол ооздан эгер бир жаракаттан же болсо ошондой шамалдаштыктан башкадан эгер ириң суу чыга турган болсо, же бир канай турган болсо, анда даратуу сынат экен. Үчүнчүсү وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ дейт. Даратты сындыра турган нерселердин дагы бирөөсү кан көрбөстөн, кан келбестен туруп аял төрөй турган болсо. Кээде аялдар төрөйт, бирок кан келбейт экен. Нифас болбойт экен. Чөнтү кан келбесе, төрөгөндөн кийин эгер кан келбей турган болсо, төрөгөндөн кийин келе турган кан нифас каны дейилет. Ал 40 күнгө чейин болушу мүмкүн, 20 күн болушу мүмкүн, 10 күн болушу мүмкүн, 2 күн болушу мүмкүн, 3 күн болушу мүмкүн. Аялдардын адатына жараша болот. Ал төрөгөндөн кийин келгенде ошону намаздагы, орозодагы алар тутпайт, окушпайт. Ушул жерде кан көрбөсө эмне болот? Аял төрөдү, бирок кан келбеди. Анда нифас болбойт. Бирок ошол кан келбесе, бирок ошондо дарат сынабы, сынбайбы? Төрөгөндө. Түшүнүктүү? Аял киши төрөй турган болсо десе, дарат сынат анда да. Çünkü ayal kişi bir kan körböstön, viladatun yanqudul vudu'a, darat sındırat eken töröştük min gayr ru'yati dam. Kan körböstön töröştüktün özü dağı daratı sındırat. Çünkü törösü dağı sebebi darat sındırat. Birok nüfasa bolboyt. Nüfasa degen bayağı namazını, orozunu toxtatqan ayallarının ökümüne kirbeyt. Birok Abu Hanifa rahmetullahi alayhi uşul kişiге, uşul ayalga ihtiyatan gusul vacip bolot deytken. Çünkü gusul vacip bolot, juunub algany жақсы bolot deytken. Eger töröp kan kelbese, jön ele törödü da al kan çıkpay turgan bolsa, birok anda bir negizi azmaz kan çıgat deytken Abu Hanifa rahmetullahi. Kan çıgat, ошондуктан az bolsa da çıkkandığı üçün ehtiyat bolgany жақсы, juunub algany vacip bolot deytken. Çünkü birok töröştük daratsınlar. Dördüncüsü وَقَيْءُ طَعَامٍ وَقَيْءُ طَعَامٍ اَوْ مَاءٍ اَوْ عَلَقٍ اَوْ مِرَّةٍ. Jana daratты sındıra turgan nerseler qay'u ta'am, tamak kusa turgan bolsa, qayt qila turgan bolsa. Tushunuktu? Qayt qila turgan bolsa daratты sındırat eken. Je bolsam suv içdingiz, qayra suv qayt qila turgan bolsangiz. Tushunuktu? Siz ashqazaningizga jaqpay, qayt qilib tashlasangiz, anda da daratыңыз sınat eken. Av alaqin, je bolbosam uyugan kan qayt qildingiz. Siz qusqaningizda uyugan qandar tushө turgan bolsa, anda da daratыңыз sınat. Av mirratin, mirra je bolbosam siz qayt qilganingizda safra deb qo'yadi. Ashqazaningizdan астындагы тамак аш калбагандан кийин көк суу, сары суулар чыгат. Ошондой чыга турган болсо, ал дагы сиздин даратыңыз сындырат. Бирок шарты бар экен, иза мал'ал фама дейт. Иза мал'ал фам, оозуңузду толтуруш керек экен. Эгер кусканыңызда оозуңуз толуп чыга турган болсо, оозуңуз өзүңүз кармай албай турган деңгээлде боло турган болсо, дарат сынат экен. Ошондо даратыңыз сынат. Ва хуа дейт. Ошол ооз толтурат деген кандай болот десе, бул мусанниф өз түшүндүрүп жатат. Ва хуа ал ма ла ютбиqu alayhi al-famu дейт. Ооз жабылбай калышыңыз керек. Оозуңуз жабайын десеңиз да атылып кетет оозуңуздан. Чөнки ошондой атылып кете турган болсо, bir gana illa bi takalluf, özüңүздү кыйнап кармап кала турган болсоңуз, ошондо кармашыңыз мүмкүн, болбосо
оозуңуздан өзү чыгып кете турган деңгээлде сиз кайт кылсаңыз, анда даратыңыз сынат экен. Бирок азмаз оозуңузга келип кетсе, азмаз же кусунду чыгып кете турган болсо, ал даратың сынбайт экен. Çünkü dara sınbayt, oğuzunuzu çayqap alsanız bolot, darat sındırbayt eken. Darat sındırıştıq üçün emne boluş керек eken? Oğuzdu tolturuş керек eken. Çünkü oğuz tolup çıksa anda darat sınat eken. Ve yucma'u muteferriqul qay'i iza ittahada sebebuhu. Emke bir adamlar kayıt kılganda mo jerge kayıt kıldı, bu jaga kayıt kıldı, oşonda kılıp kayıt kılıp 3-4 jerge al kayıt kıldı. 3-4 жерге ол құса тұрған болса, анда қандай болады? Көп эле құсты бирок жыйнасы ооз толушу мүмкүн. Мисалы, ошону бир эле кусканда ооз толот эле, бирок аны 2-3 жерге бөлүп кусту мисалы. Анда кандай болот десе, ошондуктан айтып, "Ва яжмa'u mutafarriqul qay'i" дейт. Ошол ар жерге кайт кылган болсо, ошолор чогултулуп, "Idattahada sababuhu" дейт. Эгер себеби бир боло турган болсо. Ошол сиз кусканыңыздын себеби бир, эки жерге кустуңуз, бирок себеп бирди. Бир көйнө айныштыктан сиз кусуп жатасыз. Көйнүңүз айныгандан бир себептен болуп калды. Yani бир себептен эки жолу кускан болсоңуз, анда ошол экөөсүн чогултсак болот экен. Çünkü экөөнү чогултсак болот, анда даратыңыз сынат. Эгер бир себептен эки бөлгөн болсоңуз да даратыңыз сынат. Экөөнү чогултканда оозуңуз тола турган болсо. Жана 5-нчиси, бул жерде дара сындыра тургандардын 5-нчиси وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ deydi. وَدَمٌ bir oozunuzdağı bir jarakattan oozunuz içi şiliнип ketken. Şılındı, же oozunuzda birdeke bolgon, oşondan kan çıktı. Kan çıkıp sizin tüpürüңүзгө aralashıp ketти al kan. Kandı tüpürgөнүңүздө içinde kan aralaş çıktı. Oşonda kanday bolot? Al darat sındırabı dese, oşonda karayt ekenbiz al. Sizin tüpürüğünüzün içinde kan, hazır kan köp mü, je tüpürük köp. Sizin tüpürüğünüz sargayıp ketти mi, je kızıl bolup ketти. Oşol jagına karayt ekенбиz. Eger sargaygan bola turgan bolso, түшүнүктүү? Sarık bola turgan bolsa da daratыңыз сынбаган болот. Eger kızılı köp bola turgan bolso, je teң bolup kala turgan bolso, an kızgıç bolup ketken bolso, anda kan көбөйүп ketken bolup kalat, anda daratыңыз sınıp kalat. Je bolsо kızılı köp bolup ketсе, анда daratыңыз сынат экен. Бирок аз эле болуп, азыргындай азмаз саргайып калган болсо, түпүрүңүз, анда daratыңыз сынбайт экен. 6-нчысы ва наумун лам татамаккан фихи ал-мaq'adatu min al-ard дейт. Жана уйку даратты сындырат экен. Түшүнүктүү? Уйку даратты сындырат. Кандай уйку десе, өз уйкунун өзү даратты сындырбайт, уйкунун ичиндеги нерсе даратты сындырат. Түшүнүктүү? Уйкунун ичиндеги biz bilbey kalgan abaldagы нерселер сындырат да. Уктагандар адамдын мүчөлөрү бошошот, ал жел чыгып кетиши мүмкүн, ал өзү билбейт. Ошондуктан уйку дарат сындырат деп айта беребиз. Түшүнүктүү? Уйку дарат сындырат. Кандай уйку десе, лам татамаккан фихи ал-maq'adatu min al-ard. Эгер анын макадасы жамбашы жерге бекем орношпогон болсо дейт. Эгер жамбашы жерге бекем турган болсо, отурганы жакшы отурган болсо, анда дарат сынбайт. Бирок андай болбосун, жамбаштап калган, же чалканчасына жатып калган, ошондой же болсо кыймылдап отурат, мисал, анда дарат сынышы мүмкүн анда. Ошондо уйку боло турган болсо да дарат сындырат экен. Түшүнүктүү? Бул жерде ошондуктан ва наумун лам татамаккан фихи ал-maq'adatu min al-ard. Maq'ada ошол сиздин жамбашыңыз ал жерге бекем болбогон уйку. Wa irtifa'u maq'adati na'imin qabla intibahihi wa in lam yasqut fi adh-dhahiri deydi. Jana bul жерде дарат сындыра турган нерселерден irtifa'u maq'adati na'im. Уктап жаткан адамдын жамбашы көтөрүлүп кетүүсү. Көтөрүлүп кете турган болсо да дарат сынат. Qabla intibahihi, ойгонуудан мурда. Сиз ойгонуп кете элексиз. Бирок сиз бул жакка кыйшайып калдыңыз мисалы. Уктап жаткан, сиз уйкуңуз келип, жамбаштап эгер жатып кала турган болсоңуз, сиздин макадаңыз көтөрүлдү. Жамбашыңыз көтөрүлдү, сиздин жел чыгып кетиши мүмкүн, коркунчу бар ал жакта. Ошондуктан дарат сынды дейбиз аны. Дарат сынды деп өкүм беребиз, дарат алышыңыз керек дейбиз ага. Андай адам. Бирок ошол
кыйшайып кетип жатканда ойгонуп кете турган болсо анда дара сынбайт ал. Түшүнүктүү? Эгер баш кыйшайганда ойгонуп кетсе, ошондуктан бул жерде кабла интибахи деди. Ал ойгонуудан мурда. Ва иллам ясқут фил захир. Ва иллам ясқут фил захир. Yani жерге жыгылбаса дагы. Түшүнүктүү? Жерге жыгылбаса дагы жамбаш көтөрүлүп кеткен болсо, жерге жыгылып туруш шарт эмес дейт. Ошол негизи мазхабдагы күчтүү кабыл, күчтүү сөз бул жерде. Эгер жерге жыгылбаса дагы, бул жерде дара сынат деп жатат. Эгер ошол ойгонуп кете турган болсо, дара сынбайт. Эгер ошол кыйшайганда эле эгер ойгонуп кете турган болсо, дара сынбайт экен. Түшүнүктүү? Жана дара сындыра турган нерселерден игме, өзүнү жоготуу адам. Эгер адам өзүн жоготуп кое турган болсо, гайбуба болуп кала турган болсо, өзүнүн акыл билбей жатып кала турган болсо, өзүнөн кетип кала турган болсо, анда дагы се уйкуда кетет дегенибизден ал өзүнү билбей кала турган болсо, дарат кетет да. Түшүнүктүү? Ал жел чыгышы мүмкүн. Ошондуктан дарат сынат экен. Ва жунун жана жинди болуп калыштык. Түшүнүктүү? Жинди болуп кала турган болсо дагы, адамдын жиндилиги кармап кала турган болсо, кээ бир адамдар азырмас кармап калат да ошондой. Кээде жин кирип кетиши мүмкүн, же болбосо башка бир ошол оорудан болуш мүмкүн. Ошондой оорудан болуп кармап калат да, мисалы 15 мүнөт кармайт, же болбосо бир 3-4 саат кармашы мүмкүн, ошондой болуп өзүн билбей бая тутана кармап калып ошондой болуп калат. Ошондо дагы анын дараты сынып калышы мүмкүн. Түшүнүктүү? Жана дарат сындыра турган нерселерден васукрун дейт. Мас болуу дагы дарат сындырат. Түшүнүктүү? Эгер мас болуп калса дарат сынат, себеби ал дагы өзүн билбейт. Эки жака жүрөт, эмне чыгып кеткенин билбейт. Атта ал өзүдөн зара кеп кеткен, же болбосо нажасат чыкканында өзү арак ичип мас болуп калгандан кийин билбейт. Ошондуктан анын дараты сынат экен. Мас болуу дагы дараты сындырат. Жана дараты сындыра турган нерселерден вaqahqahatu musallin balighin yaqdana fi salatin zati ruku'in wa sujudin дейт. Каткырып күлүү намазда. Намаздын ичинде каткырып күлө турган болсо да дарат сынат экен. Намаз болгондо да рүку саждалуу намаз экен. Рүку саждалуу болгон намазда балагатка жеткен адам каткырып күлсө, жаш бала болсо эмес, ошол балагатка жеткен адам болуш керек. Балагатка жеткен адам ошол бир атайлап күлсүн, же болбосо билбей күлүп койсун, дарат сынат. Каткырып күлө турган болсо, дарат сынат экен. ولو تعمد الخروج بها من الصلاة дейт. Түшүнүктүү? Жана эгер намаздан чыгууду атайлаган болсо дагы дейт. Атайлаган болсо дагы дарат сынат экен. Түшүнүктүү? Атайлаган даратын намаз дагы бузулат да. Эгер намаздын ичинде каткырып күлө турган болсо, даратыңыз сынып кетеби, намазыңыз да бузулат. Кайрадан барып сиз даратыңызды аласыз, келип намазыңызды баштайсыз деген. Түшүнүктүү? Бирок жаназа намазыда, же болбосо саждай тилавада эгер каткырып күлө турган болсо, дара сынбайт ал. Түшүнүктүү? Дара сынбайт, себеби алар азыр рүку саждалуу намаз эмес да. Жаназа намаз, же болбосо саждай тилава, бая сажда аятын уккан учурда сажда кылып коюштук. Ал дара сынбайт анда. Түшүнүктүү? Wa masu farjin bi zakarin muntasibin bila ha'ilin дейт. Жана даратты сындыра турган 12-нчи нерсе, даратты сындыра турган нерселерден al-mubashaраtul fahisha деп келет. Yani masu farjin bi zakarin muntasibin bila ha'il. Erkek менен аял, ошол эркек менен аялдын фарждары бири-бириге ишкаланабыз. Ошонун артынан дагы дарат сынат экен. Түшүнүктүү? Мази чыксын же чыкпасын айырмасы жок. Бул ошол дененин ысыктыгын тосо турган нерсе жок. Ошол менен эгер эркектин мүчөсү аялдын мүчөсүгө тие турган болсо, ушул менен дагы дарат сынат экен. Түшүнүктүү? Себеби ал учурда андай боло турган болсо, мази чыгат эркектен. Түшүнүктүү? Мази деген суюктук чыгат. Ал суюктук менен адамдын дараты сынат. Эгер ошондой абал боло турган болсо, анда дагы дарат сынат экен. Ар мубашаратул фахиша дейт. Түшүнүктүү? Же болбосо мубашаратул джинс дейт. Да айтылат. Ал дагы даратты сындыра турган нерселерден.
Hem daratты сындырбай турган нерселер. Daratты faslun fima la yanqudul wudu. Жалпысынан daratты сындырбай турган 10 нерсе бар. Daratты сындырбай турган 10 нерсе бар. Биринчиси zuhuru damin lam yasil an mahallihi. Biz қан чыкса дарат сындырат деп айттык. Денеден қан чыга турган болсо, даратсына себеби нажас денеден чыккандан кийин дарасына ушул агыш керек дедик. Бирок қан көрүндү, бирок акпады. Бул жер кесилди да қан чыгып катып калды. Ушул жерге қан катып кала турган болсо, акпаса, анда дара сынбайт экен. Чөнөктү же болсо ошол жерде чоң жаракат боло турган, жаракаттын ичинде кан ага турган болсо, сыртка жаракаттын сыртына акпай турган болсо, анда дара сынбайт экен. Ошондуктан zuhuru damin lam yasil an mahallihi. Өзүнүн махаллыдан, ошо чыккан жерден кан акпаса, ал көрүнүп эле турса, дара сынбайт экен. Wa suqutu lahmin min ghayri sayalani damin. Жана эт үзүлүп түшө турган болсо адамдан. Түшүнүктү? Min ghayri sayalani dam кан акпастан. Ушул жаракатыңыз бар эди, тартып эт жулуп алдыңыз. Бая катып калган, кара ошол бир жарадан. Ошол жерде эт чыкты сизден. Алып салдыңыз мисалы, катып калган. Ошо жулуп алдыңыз териңизди мисалы. Дарат сынабы сөзө сынбайт экен. Эмне кан чыккан жок да ал жерде. Жөн эле эттин өзү түшө турган болсо, кан акпаса, анда дагы даратың сынбайт экен. Кал-ирқил мадини деп жатат бул жер. Кал-ирқил мадини деп мо тырмактын айланасында көп болот дейт. Ошону айтылат экен. Буну аллади юқал лаху риштah дейлет дейт. Бил фарисия. Фарс тилинде аны ришта деп айтылат. Мо манжанын уштарында көп болот. Алып салынат дейт. Мо жерлерде кээ бир адамдарда ошондой көп болот. Жулуп алат. Ошону айтылат. Же бул болсун, же болсо ошол бая жаракаттан чыккан, жаракаттын үстүндөгү териси болсун, эгер жулуп ала турган болсо, кан акпаса, анда дара сынбайт экен. Ва хуруджу дудатин мин журхин. Же болсо адам бир жер жаракат болуп, ушул жерден курт чыгыптыр. Түшүнүктүү? Эки жолдон эмес, башка бир адамдын башка денесинен бир жаракаты бар, ошол жаракаттан курт чыга турган болсо. Түшүнүктүү? Курттун өзү чыгатын, же көзүдөн курт түшүптүр. Же кулагынан курт түшүптүр, мисал. Анда эмне болот десе, анда дара сынбайт экен. Түшүнүктүү? Же кулагынан мин узнин ва фамин ва анфин. Же оозунан курт түшүптүр. Же мурдудан курт түшүптүр. Дара сынбайт экен анда да. Түшүнүктүү? Эгер кан чыкпаса, дара сынбайт. Курттун өзү эле түшүп кала турган болсо, анда дара сынбайт экен. Ва массу закарин дейт. Массу закар өзүнүн ауратыны кармай турган болсо, дара сынбайт. Биздин мазхабда. Түшүнүктүү? Өзүнүн ауратыны кармаса, аял киши болсун, эркек киши болсун, же чоң ауратыны болсун, же кичинекей ауратыны болсун, кармай турган болсо, ал дара сынбайт. Түшүнүктүү? Ва массу имраатин. Жана аял кишини кармоо дагы даратты сындырбайт экен. Аял киши менен эгер өзүнүн махрамыдан башка аялды да бул жакта. Түшүнүктүү? Бизде азыр өзүнүн махрамы болсун, же гайры махрам болсун, айырмасы жок, дара сынбайт бизде. Ханафи мазхабында. Өзүнүн махрам болсун, өзүнүн аялынын кармасын, өзүнүн кызынын кармасын, же болсо өзүнүн бир махрам болгон тууганын мисалы көрүштү, башка кылды, бирок намахрам болгон, яни никеси жайыз болгон аялдар болот. Яни ошолар менен көрүшсө кандай болот? Даратсына болсо биз ханафи жок, дара сынбайт дейт. Түшүнүктүү? Эгер эчтеке чыкпай турган болсо, дара сынбайт. Жөн эле көрүшүп аялды кармоо менен дара сынбайт дейт. Түшүнүктүү? Ошондой эле бул жерде ва массу имраатинде ошону айтып жатат. Яни аял кишини кармоо даратты сындырбайт экен. Ва qay'un la yamla'ul fama. Жана оозду толтурбай куса турган болсо, ал дагы даратты сындырбайт. Биз азыр айтканыбыз ооз толуш керек деп айттык. Эгер ооз толбосо, анда дара сынбайт экен. Ва qay'u balgam walau kaseeran дейт. Балгам келе турган болсо, адамдан какырык келе турган болсо, ошондой. Эгер оозду толтура турган болсо дагы, оозуну толтуруп какырадыган болсо, анда дагы дарат сынбайт негизи. Ва tamayul na'imin uhtimila zawalu maq'adatihi. Жана уктап жаткан адамдын кыймылдоосу дагы дарат сындырбайт экен. Сиз баягы аттахиятка отургандай отурупсуз, бирок уйкусурап жатасыз. Эки жак кыймылдап жатасыз. Ошол кыймылдаганда дарат сынабы же сынбайт экен. Же болсо намазда турасыз, кыямда. Көзүңүз ошол жерде уйкусурап жатасыз. Нуас болуп жатасыз, уйкусурап жатасыз, даратыңыз сынбайт анда. Түшүнүктүү? Ошол рукуда турупсузбу, же болсо каадада турупсузбу,
Al жерде сиздин даратыңыз сынбайт экен. Wa nawmu mutamakkinin. Wa nawmu mutamakkin. Жерге бекем болып, қадада отырған адамдың ұйқысы дейді. Алда дарат сындырбайт экен. Walau mustanidin ila shay'in law uzila saqat deydi. Егер bir нерсеге сөйөнүп турган болсун дейт. Ушундай болуп турса дагы, бирок бекем отурупсуз, аттахиятка отургандай отурсуз, бирок сөйөнүп турасыз. Бирдекеге. Егер сөйөнүп турган болсоңуз, эгер ошол нерсе алынса, жыгылат эдиңиз дейт. Ушундай деңгээлде уктап жаткан болсоңуз дагы дарат сынбайт деп жатат. Ал-Захир. Өз негизи бул маселеде bizde xilaf bolgan Hanafi mazhabında. Az bul жерде сынбайт, бирок кээ-бир биз Muxtasarda сынат деген. Muxtasarul Viqayada. Түшүнүктүү? Bizde Muxtasarul Viqayada, bizde Кыргызстанда машһур болгон китеп. Негизги бул Muxtasar Hidaya китебинен алынган. Бизден Muxtasar китебиз азыр Hidaya китебинен алынган. Негизи. Барып акыры Hidaya китебинен алынган. Бул Hidaya китеп негизи имам Кудуринин китебинен алынган. Түшүнүктүү? Имам Тахави, имам Кудури рахимахумулла экөөсү эгер ушундай болуп калса дарат сынат деген. Ошолардын сөзүнө, ошолардын аркасынан ээрчигендиги үчүн ошол китептерде дарат сынат деп кеткен. Эгер ушундай деңгээлде уктаса, эгер ошо сөйөнгөн нерсесин алып койсок, жыгылса дарат сынат деп айтылган. Бирок негизи биздин Ханафи мазхабынын көпчүлүк алымдар дарат сынбайт деген ушундай болуп калса, дарат сынбайт деген. Ошондуктан бул киши да бул жакта дарат сынбайт деп жатат. Эгер бекем отурган болсо, түшүнүктүү, бекем отурган болсо, эгер ошо сөйөнүп калса дагы, ошо сөйөнгөн нерсесин алсак, саката жыгылып кала турган деңгээлде болсо уйкусу, бирок бекем отурган болсо, эчтеке чыкпай тургандай кылып отурган болсо, анда дарат сынбайт дейт. Түшүнүктүү? Яни сөйөнгөн болсун, же болсо азыркыдай бекем өзү аттахиятка отургандай отуруп уктап жаткан болсун. Жыгылып калбаса, бирок. Сөйөнүп калбаса. Wa nawmu musallin walau raki'an aw sajidin ala jihati sunnah deydi. Endi sünnetke körө sajda kılıp turgan, ruku kılıp turgan, qiyamda turgan, abalda uxtab kalsa darat sınbayt eкен. Түшүнүктүү? Көбү тарау намаздарда уйкусурап калат адамдар, көп окулганда башка да ошол жерде өргүдүлөп ошондой кыйналып калган болсо дарат сынбайт экен. Qiyamda turuqtasa, же rüküde turuqtagan bolsa, же attahiyatda oturganda uxtab qala turgan bolsa, azmaz uxtab ketse darат sınbayt eкен. Түшүнүктүү? Vallahu a'lam bis-savab.